саламатсызбы? Бүгүн биз 22 сабакка келип калдык. Грамматикадагы эң өзөктүү, омуктуу жана абдан масштабтуу темалардын бири болгон морфология жана орфография тууралуу негизги маалыматтарды сиздерге беребиз. Анда алдыңкы саамдарда биз менен чогуу болуңуздар. Морфология бул башкача айтканда грамматиканын бир бөлүмү. Ал өзүнүн ичине сөздүн тутумун, сөздүн жасалышын жана ошондой эле сөз түркүмдөрүн камтыйт. Мындайча айтканда, жалпы жонунан сөз эмнеден турат, сөз кантип жасалат, мына ушулардын бардыгын морфология өз ичине камтыйт деп билсек болот экен. Эми бул жерде кийинкиси албетте орфография. Орфография дегенде, мисалы үчүн биз жаза келгенде таптакыр бөлөкчө жазган учурларыбыз болот, айта келгенде да бөлөкчө айткан учурларыбыз болот. Мисалы үчүн кечээ көлдөн келдим деп айтабыз, бирок кечээ көлдөн келдим деп жазбайбыз. Кечээ көлдөн келдим деп жазабыз. Махаббат деп айтабыз, аба ырайы деп айтабыз, бирок аба ырайы, махаббат деп жазабыз. Көрдүңүздөр, ушундай айырмачылыктар болгон себептүү сөздү жана ошондой эле сөз мүчөлөрүн туура жазуу эрежелерин өз ичине албетте орфография камтып турат. Орфоэпия бул сөздөрдү туура айтуу, туура окуу эрежелери. Мына ушуларды сиздер биле жүрүшүңүздөр зарыл. Демек, морфологиядагы сөз түркүмдөрүн өтүп жатканда, мисалы үчүн, ар биринин орфографиясын кошо өтөбүз. Зат атооштун, сын атооштун, этиштин, тактооштун өзгөчө жана кызматчы сөздөрдүн дагы орфографиясын кошо алып кетебиз. Эми кыргыз тилинде жалпы жонунан сиздер билгендей, мектеп программасында абдан жакшы муну сиздер көзүңүздөр каныгып көрүп калгансыздар. 12 сөз түркүм бар. Анын ичине зат, сын, сан, ат атоочу. Демек, атооч деген сөз менен айкашкан сөз түркүмдөрдү биз атоочтук сөз түркүмдөр деп айтабыз. Ал эми этиш жана тактоошту бул жерде албетте этиштик сөз түркүмдөрү деп айтышыбыз керек. Ал эми өзгөчө сөз түркүмдөр кыргыз тилинде экөө, алар албетте тууранды жана сырдык сөздөр. Кызматчы сөздөр болсо төртөө: байламта, жандооч, бөлүкчө жана ошондой эле мадалдык сөз. Демек, мына ушулардын ар бирине биз кийинки сабактарыбызда сиздер менен чогуу токтолуп, алардын негизги эрежелери, жертиде кандай өңүттө ал тууралуу тапшырмалар берилет, мына ушулардын ар бирине сөзсүз түрдө токтолобуз. Эми сөздүн тутуму, сөздүн курамы эмнеден турат? Мына ушул суроого сиздер менен чогуу жооп берели. Караңыздар. Бир сөздүн сөзсүз түрдө уңгусу болот. Ал уңгуга префикс, мүчө же башка уңгуну кошуу менен жаңы сөздөрдү жасай алабыз. Демек, уңгу баштапкы түшүнүк, эң алгачкы сөздүн ошол бөлүгү же болбосо маани берүүчү бөлүгү деп айтсак болот экен. Демек, уңгу, префикс, мүчөнүн ар бири өзүнчө бир морфема деп аталат. Морфема дегенди сиздер бир философиялык татаал түшүнүк катары карабаңыздар. Бул жөн гана сөздүн бир бөлүгү дегенди түшүндүрөт. Мына сөздүн бөлүгү деп карасаңыздар болот. Ошондуктан албетте ар бир сөз жок дегенде бир морфемадан, бир бөлүктөн турат. Эми уңгу деген эмне? Дагы бир жолу кайталап кетейин. Сөздүн эң негизги маани берүүчү морфемасы. Мисалы үчүн, төмөнкү китепкана деген сөздө сөздүн уңгусу албетте китеп. Ал эми кана бул сөз жасоочу мүчө. Орус тилиндеги приставка деген түшүнүктү сиздер абдан жакшы билесиздер. Мына ошол приставка бизде дагы бар. Бул префикс деп аталат кыргыз тилинде. Уңгудан мурун келген сөз маанисин терс мааниге өзгөртүүчү бөлүк же болбосо морфема деп билесиздер. Бейинсап дегенде, мисалы үчүн, бул ынсапсыз. Бейадеп десек, бул адепсиз деген терс мааниге өтүп кетет. Бул префикс тууралуу негизги түшүнүк. Ал эми мүчө. Мүчө кыргыз тилинде өз алдынча турганда лексикалык мааниге ээ боло албаган, уңгудан кийин келген сөз жасоочу же болбосо сөз өзгөртүүчү морфема. Же болбосо сөз өзгөртүүчүнү биз кээде уланды мүчө деп айтабыз, сөз жасоочу мүчөнү куранды мүчө дейбиз. Анткени жаңы сөздү курап жатат. Мына ошол себептен. Мисалы үчүн, бул жерде китепкана деген сөздө кана деген сөз жасоочу мүчө. Эми кыргыз тилинде ушул мүчөлөрдүн бөлүнүшү абдан чоң татаал маселе. Мен азыр сиздерге мүмкүн болушунча жөнөкөй түшүндүрүүгө аракет кылам. Сиздер болсо ушул мүчөлөрдүн баштапкы вариантын абдан жакшы деңгээлде жаттап алыңыздар. Анткени тесттик тапшырмаларда ушулардын баштапкы вариантын билүү жөндөмдүүлүгүңүз текшерилет.
Жалпы жонунан сөз мүчөлөрүн биз экиге бөлөбүз. Сөз жасоочу мүчөлөр жана ошондой эле сөз өзгөртүүчү мүчөлөр. Сөз жасоочу мүчөлөр же болбосо уранды мүчөлөр бул албетте бир сөздөн дагы бир башка маанидеги жаңы бир сөздү жасаганга жардам берет. Бир сөз түркүмүнөн ошол эле сөз түркүмүндөгү же болбосо бир сөз түркүмүнөн таптакыр башка сөз түркүмүндөгү сөздөр жасалат деп билсеңиздер болот. Мисалы үчүн жумуш деген сөзгө биз эмне деген суроону берсек, жумушчуга ким деген суроону берип калабыз. Демек адам маанисинде жасалып калды бул жерде. Оору десе кайсы бирденге абстрактуу түшүнүк, ал эми оорукана десек бул жерде имарат болуп калды. Көрдүңүздөрбү? Эми кийинки бөлүгүбүздө биз ушул сөз жасоочу мүчөлөргө токтололу. Атоочтон этиш жасоочу мүчөлөр дегенде сиздер албетте ушул атооч сөзү менен айкашкан зат, сын, сан, ат, атооч сөз түркүмдөрүнөн этиш сөз түркүмүндөгү сөздөр жасалат деп билесиздер. Ал эми этиштен атооч болгондо албетте тескерисинче этиштен зат, сын, сан, ат, атооч сөз түркүмүндөгү сөздөр жасалат. Атоочтон атооч болгондо албетте зат атоочтон сын атооч жасалат, сын атоочтон зат атооч жасалат же болбосо тескерисинче дегендей да. Этиштен этиш эми түшүнүктүү. Ар бирине токтолуп кетейин, сиздер болсо баштапкы варианттарын эстеп, мүмкүн болсо жаттап алсаңыздар абдан жакшы болот. Ла иште, а сана, ар агар, са сууса, ык жуулук, ай чоңой, лаш достош, кар башкар, лан намыстан, сыра уйку сура. Мисалы үчүн сыра сура болуп кетти, анткени бул жерде сура, сире болуп өзгөрө берет. Анткени кыргыз тилинде үндөштүк же болбосо сингармонизм мыйзамы бар, билесиздер. Байы, казат каз, ылда чырылда, мал ташы мал, мисалы үчүн бул жерде ме кесме, ма кесме, г сүргү, билим, мак чертмек, о жайлоо, гак соргок, гыр алгыр, чаак тырышчак, аанак тебенек, гыч ачкыч, ак ыйлак, ыч сүйүнүч. Ал эми кийинкиси болсо атоочтон атооч жасоочу мүчөлөр: ч жумушчу, лык достук, гер кызматкер, лу тоолуу, чан атчан, мер ишмер, дай алтындай, чыл тууганчыл, лаш аталаш, дак таштак, кеч араба кеч, мак көлмөк, лаган ондогон, ык көнүк, ын көрүн, дыр алдыр, ар чыгар, ыр бүтүр, кар өткөр, ыш тийиш, кыз отургуз, ты ойнот, гыла кескиле. Демек бул жерде мына жалпы жонунан 4 сөз жасоочу мүчөнүн түрлөрү жана ошондой эле мүчөлөрдүн баштапкы варианттары менен тааныштыңыздар. Булар албетте өзгөрө берет. Жалпы ошол сөздүн ичиндеги үндүү жана жоон үндүү жана ошондой эле ичке үндүүлөргө карата. Эми сөз өзгөртүүчү мүчөлөр же болбосо уланды мүчөлөр сөздүн маанисин өзгөртпөйт, такыр бир гана формасын, санын, жөндөмөсүн, жагын жана чагын өзгөртөт. Булар мисалы үчүн жумушта десек бул жерде албетте барыш жөндөмөсүндөгү зат болуп калды. Орунун десек бул жерде илик жөндөмөсүндөгү зат болуп калды дегендей да. Эми биринчи түрү бул көптүктүн лар мүчөсү. Бул үндөштүк же болбосо сингармонизм мыйзамына ылайык 12 вариантта өзгөрөт. Лар, лер, лор, лөр, тар, тер, тор, төр, дар, дер, дор, дөр. Дарбыз, дар, куурчактар, көлдөр, мисалы үчүн суулар деп мисалы үчүн. Албетте көлгө лар мүчөсү уланбайт, бирок баягы алардын түрлөрү жөнүндө кеп кылганда контексттик мааниде албетте лар мүчөсүн уласак болот экен. Демек бул ар кандай сөздөргө ар башка вариантта уланат. Эми көптүк санга тиешелүү негизги эскертүүлөргө көңүлүңүздөрдү бурайын. Сан категориясы менен саналчу гана заттар менен түшүнүктөр өзгөрөт. Таштар, китептер, жалбырактар, алмалар, жүздөр. Энчилүү аттар, даана саналбаган заттар же абстрактуу түшүнүктөр сан категориясы менен өзгөрбөйт. Адилет, нурайым, акыл, уйку, сүйүү, ал, каймак, суу ушулардын бардыгы. Бирок мына ушул даана саналбаган заттар жана абстрактуу түшүнүктөрдүн түрлөрү жөнүндө эгерде контексттик маани ошол мазмунунда кетсе, сүйлөмдүн ичинде, анда албетте алар лар мүчөсүн ала алат. Биз азыр сезимдердин түрлөрү жөнүндө кеп кылалы десек, анда сезимге лар мүчөсүн уласак болот. Мамилелер, кеңештер деген өңүттө. Жекелик түрдө туруп көптүк маанини билдирген же болбосо жалпылоо маанисиндеги түшүнүктөр сан категориясы менен өзгөрбөйт.
Кыргызстандын 7 миллион эли бар, 7 миллион калкы бар дейбиз. Урматтуу жамаат, ордуңуздардан туруңуздар десек, мисалы үчүн бул жерде жамаат дегенде албетте коллектив дегенди түшүндүрөт. Эч кандай лар мүчөсүн улабайбыз. Ал жерде 30 киши болобу, 40 киши болобу, бардыгын жамаат деп коебуз. Бала бакыраң аманбы дейбиз. Ал жерде 7 кызы, 3 эркек баласы бар болсо, бардыгын биз бала бакыра деп айтат экенбиз бул жерде. Анан төртүнчүсү бул эсептик санатооштор же болбосо сан өлчөм тактооштор жана көптүк маанидеги кош сөздөр менен бирге колдонулган сөздөр санай алсак дагы аларга лар мүчөсүн улабайбыз. Анткени мына ошолордун өзү көптүк маани берет экен. Мына 5 топтор, көп кишилер, үйүр жылкылар дебейбиз эч убакта, жазбайбыз дагы. Үйүр жылкы дейбиз. Ансыз да үйүр алардын көп экендигинен кабар берип турат. Эми жак мүчөлөр кийинкиси. Кыргыз тилинде 3 жак бар, билесиздер. Орус тилинде деле бул мисалы үчүн лицо деп бар, бизде да ошондой. Мисалы үчүн биринчи бул сүйлөөчү жак, экинчи жак бул угуучу жак, үчүнчү жак бул такыр сүйлөшүүгө катышпаган жак болуп эсептелинет экен. Биринчи сүйлөөчү жакты караңыздар. Мен мисалы үчүн окуучумун, сен окуучусуң, сиз окуучусуз, ал окуучу. Биз окуучубуз, силер окуучусуңар, сиздер окуучусуздар, алар окуучулар. Демек, жекелик жана көптүк санда бул жак мүчөлөр дагы албетте өзгөрө алат. Эми бул жерде жөндөмө мүчөлөр кийинкиси. Жөндөмө мүчөлөр жалпы жана сиздер муну суроо аркылуу жана баштапкы вариантта мүчөлөр, өзгөргөн варианттагы мүчөлөр аркылуу айырма алсаңыздар болот. Атоош жөндөмөсү ким эмне деген суроого жооп берет да, мүчөсү жок. Китеп, Минск, өйдө, келүү дегендердин бардыгы илик кимдин эмнен деген суроого жооп берет. Бул жерде баштапкы варианты нын, бул дагы 12 вариантта өзгөрөт. Нын, нин, нун, нүн деп дын, анан тын катарында. Китептин, Минскинин деген сыяктуу. Барыш болсо кимге эмнеге, га, бул дагы ка бул өзгөрөт ар кандай. Китепке, Минскиге, өйдөгө, келүүгө деген сыяктуу. Табыш жөнөмөсүндөгү бул жерде мүчөсү ны, ни, ну, нү, ты, ти, ту, ту, ды, ди, ду, ду болуп өзгөрө берет. Кимди эмнени деген суроого жооп берет. Китепти, Минскини деген сыяктуу. Ал эми жатыш болсо кимди эмне деген суроого жооп берет. Жалпы бул сөз жөнөмөдөгү сөздөр. Да, баштапкы варианты китепте, Минскиде, келүүдө. Ал эми чыгыштык болсо кимден эмне деген суроого жооп берет да. Дан, китептен, Минскиден. Демек, бул ушундай болуп өзгөрөт экен. Мына ушундай 6 жөндөмөнү сиздер билишиңиздер зарыл. Өзгөчө булардын баштапкы варианттагы мүчөлөрүн жаттап алыңыздар. Эми жөндөмө категориясына тиешелүү негизги өзгөчөлүктөргө токтолуп кетейин. Эпитезалар, ашыкча тыбыш уланган сөздөр же болбосо, мына ошолор жөндөлгөндө мүчөдөн мурун бир үндүү якутск блюзга, якутскга болуш керек эле, бирок якутскиге болуп кетти. Омскиден болуп кетти, көрдүңүздөрбү? Айрым учурларда илик жана табыш жөндөмөлөрүнүн мүчөлөрү түшүп калышы ыктымал. Мисалы, тамакты бышыр, тамак бышыр. Үйдү жыйна, үй жыйна болуп кетти. Демек, бул жерде ны мүчөсү түшүп калышы мүмкүн. Үй жыйна деп. Бирок сиздер бар деп табыш жөндөмөсүндөгү сөз катары эсептейсиздер. Жыргалдын уулу, жыргалуу, элдин камы, эл камы деп. Ал эми үчүнчүсү атоочу жана жатыш жөндөмөлөрүндө турган сөздөр жак мүчөлөрүн ала алат. Окуучумун, окуучусуң, үйдөмүн, үйдөсүң деп. Эми бул жерде биз таандык мүчөлөр деп карайбыз. Эгерде жакка таандык болсо, мисалы үчүн, биз аларды албетте жакчыл таандык мүчөлөр деп айтабыз. Биринчиси ушул жакчыл таандык мүчөлөр. Караңыздар, буларда жекелик жана көптүк формада өзгөрөт. Менин окуучум, сенин окуучуң, сиздин окуучуңуз, анын окуучусу. Биздин окуучубуз, силердин окуучуңар, сиздердин окуучуңуздар, алардын окуучусу. Демек, мына ушундай болуп өзгөрө берет. Ал эми жалпы таандык мүчө болгондо ныкы, ники, нуку, нүкү, тыкы, тики, туку, түкү, дыкы, дики, дуку, дүкү болуп 12 вариантта үндөштүк мыйзамына ылайык бул дагы өзгөрөт. Окуучунуку, китептики, уландыкы, элдики, сеники, меники дегендей. Эми таандык категориясына тиешелүү эскертүүлөргө көңүлүңүздөрдү бурайын. Таандык мүчөлөрдөн кийин жөндөмө мүчөлөр келиши мүмкүн. Мисалы, апама деген бул жерде барыш жөндөмөсүндө турат, караңыздар. Апамды бул жерде табыш жөндөмөсүндө, апаңдан бул чыгыш жөндөмөсүндө, атаңда албетте жатыш жөндөмөсүндө, атасынын арине бул илик жөндөмөсүндө, уландыкына барыш жөндөмөсү, элдикинен бул чыгыш жөндөмөсүндө турат экен. Экинчи өзгөчөлүк бул жакчыл таандык мүчөлөрүнөн кийин жалпы таандык келиши мүмкүн. Анын байкесиники, менин байкемдики, сенин байкеңдики деген сыяктуу.
Таандык байланышта турган сөз айкашынын биринчи сөзү ар дайым илик жөндөмөсүндө келет. Сенин китебиң, уландын китеби, баландын китеби, эл жомогу деген жерде мисалы үчүн дин мүчөсү түшүп калгандагы, албетте бул жерде элдин жомогу деп билебиз, баары бир илик жөндөмөсүндөгү сөз менен келген деп билет экенбиз да. Кээде жалпы таандык мүчөсү кыскартылып кетет, апамдык апамка, бирок жазылышына келгенде экөө тең туура. Бул жалпы мүчөлөрдүн өзгөчөлүктөрү болду. Эми негиз деген эмне? Уңгу сөз же болбосо уңгу жана сөз жасоочу мүчө. Мына ушул экөө негизди түзөт экен. Ал эми сөз өзгөртүүчү мүчө негизге кирбейт, ал эми префикс кирет. Койчуда деген сөздө, мисалы үчүн койчу деген бул жерде кой деген уңгусу, чу деген сөз жасоочу мүчө да. Мына ошону биз негиз деп айтсак болот экен. Эми кеттик сөздүн жасалышы. Кыргыз тилинде эки жол менен сөздөр жасалат. Бул биринчиси морфологиялык жол, экинчиси бул синтаксистик жол. Морфологиялык жол болгондо мунун эрежеси карасаңыздар уңгу жана ага сөз жасоочу мүчө улануу менен жасалат. Китеп мисалы үчүн уңгусу, кана мүчөсү. Комузга чы мүчөсү уланып комузчу жасалды. Сууга са мүчөсү уланып сууса жасалды. Кеч, ма, анан лык уланып бул жерде кечмелик жасалды. Ал эми синтаксистик жол болгондо сөздөрү сөзгө дагы бир сөз кошулуп, экөө бир маани билдирет. Темир жол, колгап, солтун сарыга жогу бир суроого жооп берет албетте. Эми жөнөкөй жана татаал сөздөр болуп бөлүнөт. Сөздөр жалпы жөнүнөн тубаса сөздөр, мисалы үчүн бул жерде дайыма уңгу түрүндө келет. Туунду сөзгө мисалы иш, кер уланып ишкер. Татаал сөз болгондо кош сөз, кошмок кыскартылган сөз, мисалы үчүн иш пиш, иш билги, ийим. Мына булардын бардыгы. Эми жөнөкөй сөз бул бир гана сөздөн турган, же болбосо лексикалык мааниге ээ сөз. Мектеп, окуучу, мугалим, үй, балыкчы, азаттык дегенде биз бардыгын албетте зат атоочу сөз түркүмүндөгү сөздөр деп билебиз. Уктоо, ойноо, шайлоо булардын баары этичтин өзгөчө формасы кайсыл? Кыймыл атооч деп билсек болот экен. Ал эми кийинкиси болсо кызыл деген албетте сын атооч, миң деген бул сан атооч, сен ошол заттын атын атабастан жалпылап көрсөткөн ат атооч сөз түркүмү. Эми жөнөкөй сөздүн эки түрү бар. Тубаса сөз бул жерде эң баштапкы түшүнүк, же болбосо уңгу сөз. Эч кандай мүчө жалганган эмес буга. Ай, күн, түн, калем. Туунду сөз болгондо албетте уңгуга сөз жасоочу мүчө улануусу менен түзүлгөн сөздөр. Айлык, күн да анан лык жасалды, мына күндөлүк жасалды. Түнгө гы уланып түнкү сын атоочу сөзү жасалды. Калемге кер уланып кайра эле зат атоочтон зат атоочу жасалды деп билесиздер. Эми жөнөкөй сөздөрдүн орфографиясы жеңил эле, бардык жөнөкөй сөздөр бирге жана көпчүлүгү кандай болсо ошондой жазыла берет. Айрым сөздөр эки түрдүү жазылышы мүмкүн. Айры, айыр, күмөн, күнөм экөө тең туура болуп эсептелинет. Айрым мүчөлөр кыскарып да жазылышы мүмкүн. Каалаймын, каалайм, келгенмин, келгемин, келгем. Туура. Энемдин, энемин, энемди, энеми, энемден, энемен. Эки варианты тең туура. Апамдыкы, апамкы, байыртадан, байыртан, азыртадан, азыртан, мурунтан, мурунтадан деген сыяктуу. Айрым уңгулар кыскарып да жазылышы мүмкүн. Карыным, кардым, мурунум, мурдум. К, П менен бүткөн сөздөргө үндүү менен башталган мүчөлөр уланса, алар Г менен Б тамгаларына айланып жазылат. Тап плюс У табуу болбостон, тапуу болбосун, табуу болот. Жумшак үнсүзүнө өтүп кетет экен да. Кагуу, геби. Себеби бул жерде үндүүлөр ошонун жумшак үнсүзгө өтүшүнө түрткү берет экен. Н менен бүткөн сөздөргө КГБ башталган мүчө жалганса, Н тыбышы ың же болбосо М болуп угулса дагы, мисалы түнкү деп айтабыз, бирок түнкү деп айтпайбыз. Бирок уңгусунда Н болгондо байланыштуу түнкү деп жазабыз. Ишенбейм деп айтабыз М менен, бирок уңгусунда Н болгондо байланыштуу ишенбейм деп жазабыз. Б, Б, Г, Д, Ж тыбыштары менен бүткөн сөздөр уланган мүчөнүн башка үнсүзү каткалаңдашып айтылганы менен жазуудага жол берилбейт. Психологко деп айтабыз, бирок психологго деп жазабыз. Жалалабадта жашайм дейбиз, бирок Жалалабадда деп жазылат. Педагогтон билим алдым дейбиз, бирок педагогдон деп жазабыз. Бир сөзгө анын акыркы тыбышына окшош тыбыш менен башталган мүчө уланганда, ал тыбыш кабатталып айтылат, кабатталып жазылат, бирок кабатталбай эле айтылат. Бишкекке барам дейбиз, бирок Бишкекке барам деп жазабыз. Аттар, каякка, даракка, Жалалабадда деп эки д менен жазат экенбиз. Зычы менен бүткөн сөзгө сычы менен башталган мүчө жалганса, ал сөз угулгандай жазылбайт. Сөзсүз, эки с менен айтабыз.
бирок зысы менен жазабыз. Мына зысы ашчы деп айтабыз, бирок шчы менен бул жерде айтканыбыз менен ччы менен жазат экенбиз. Ал эми 10-чу эрежеси бул префикстер дайыма сөз менен бирге жазылат. Бейинсап, нааразы, контр сокко. Нааразы деген разы эмес. Ал эми бейинсап бул ынсапсыз дегенди түшүндүрөт. Эми бөтөнчөлүк бул жерде экс-президент деген дайыма дефис менен жазылат. Я, е, йо, ю болуп айтылыш керек болгон. Табыштардын бардыгы йоттошуп я, е, йо, ю. Чиет, коет, уюм, мисалы үчүн айран уююн деп калды дегенде эки ю менен эле жазасыздар. Мен аны аяйын, ал кичинекей дегенде аяйын деп кадимкидей жаза бересиздер. Тоёюн деп калды, мисалы үчүн тоёюн дегенде бир йо менен, бир ю менен эле жаза бересиздер. Эми бөтөнчөлүк бул жерде майор, йот, т, мына д, Нью-Йорк, район, анан бей адеп дегенде мисалы я менен жазып койсоңуз ката, себеби бул префикс өзгөрбөйт да, бей адеп деп жазабыз. Эми жөнөкөй сөздөрдү туура жазуу эрежелерин албетте ар бир сөз түркүмүнөн өтүп атканда өзүнчө албетте күбө болосуздар. Ошондо дагы кээ бир кошумча маалыматтарга ээ болосуздар. Демек бул жалпы жөнөкөй сөздөрдүн орфографиялык өзгөчөлүктөрү болду. Эми татаал сөз. Татаал сөз эки жагынан көп сөздөн турган, өзүнчө бир лексикалык мааниге ээ болгон, демек экөө тең бир мааниге ээ болуп, бир суроого жооп берген сөздөр. Бака жалбырак, көз айнек, эр жүрөк, үй бүлө, ала тоо, акыр чекир, башма баш, чоң чоң. Мына булардын баардыгы кош сөздөр жана кошмок сөздөр. Эми татаал сөздөрдүн түрлөрүнө токтолуп кетейин. Кош сөз тең байланыштын негизинде айкашкан, башкача айтканда аныктоочу аныкталгыч байланышына негизделбестен эки сөз тең бир сөз түркүмүндө турган татаал сөз. Кош сөздөр дайыма дефис аркылуу жазылат. Кош сөздөр 5ке бөлүнөт. Маанилеш же болсо синонимдик кош сөздөр: сак саламат, кедейген багал, курт кумурска, күч кубат. Ал эми карама каршы болгондо антонимдик кош сөздөр: оң терс, кара жаш, чоң кичине. Сыңар маанилүү кош сөз, бирөөсү маани берет, экинчиси маани бербейт. Мал, сал, нан, пан, кызгыркын, кызыл, тазыл дегендердин бардыгы биринчиси маани берет, экинчиси маани бербейт. Демек түгөйлүү дегенде сыңар деген бирөөсү маани берет, экинчиси маани бербейт. Кайталама кош сөздөр демек чоң, узун, тез, булар тез баса калчы, же болбосо биздин шаарга чоң үйлөр курулуп жатат дейбиз. Бул күчөтүү маанисиндеги күчөтүү маанисин кошумча туюндурат деп билесиздер. Эки сөзү тең маани бербеген, бирок биздин аң сезимибизде маани берген бул кош сөздөр. Быкычык сөздөрүң токтотчу дейбиз, керексиз сөздөрүңдү, ыпыр-сыпыр жайнап кетиптир дейт, акыр чикир дейбиз, уйгу-туйгу, негедир бүгүн жүрөгүм уйгу-туйгу сарсанаа болуп жатам, Бул жалпы кош сөздөр боюнча. Эми кошмок сөздөр эки жанынан ашык сөздөн түзүлүп, бир гана аталышты билдирген татаал сөз. Кошмок сөздөр бир гана мааниге ээ жана сүйлөмдө бир гана синтаксис кызматы милдетин аткарат. Таш көмүр, бала бакча, көз айнек, темир жол. Кошмок сөздөр көбүнесе ушул аныктооч, аныкталгыч байланышында болот. Мисалы үчүн темир жол деген кошмок сөздүн негизги бөлүгүнө кандай жол деген суроону берсек, темир жол деп жооп бере алабыз. Бирок кош сөздөргө кандай деген суроо берип, ага жооп ала албайбыз. Мисалы үчүн көрүңүздөрбү, демек мына ушундан билсек болот экен. Кошмок сөздөр бөлөк-бөлөк жазылат, бирок кошмок сөздөрдүн катарына кирсе да, географиялык энчилүү аттары дайыма биз дефис менен жаза беребиз. Анткени булар эки башка сөз түркүмүнөн түзүлүп калат кээ бир учурда. Ысык деген мисалы үчүн сын атооч, көл деген зат атооч. Ошол себептен да ал эми кош сөз болушу үчүн экөө тең бир гана сөз түркүмүндөн турушу зарыл. Эми бул жерде кызыл гүл, бийик имарат, сулуу кыз, кымбат кийим дегенде мисалы үчүн булар деле эки сөздөн турду, бирок экөө бири бир маани бербейт бул жерде. Аныктоочу аныкталгыч байланышына негизделбейт да. Булар өзгөрө берет. Сулуу кыз, серт кыз, татагай кыз деп алмаштыра беребиз мисалы үчүн. Ал эми татаал сөздү таш көмүрдү аш көмүр деп эч убакта алмаштыра албайбыз. Алар туруктуу түрдө ошондой. Көз айнекти таш айнек деп мисалы үчүн алмаштыра албайбыз. Эми кыскартылган сөздөр биринчи же бир нече тамгалары гана берилген татаал сөз. БУ, обул кеңеш, башкача айтканда юрфак, юридика факультети, мүлк, мамлекеттик мүлк. Бириккен сөз тыбыштык жагынан бузулуп, биригип кеткен татаал сөз, бирок бириккен сөздөр жөнөкөй эле сөздөрдүн катарына кошулат. Алар татаал сөздөрдүн катарына албетте тарыхый, этимологиялык келип чыгышы боюнча кошулат. Бүгүн биригип бүгүн болуп кеткен, бул жыл биригип быйыл болуп кеткен, алып кел биригип алып кел болуп кеткен, колач, кулачыңды ач деп биригип кеткен мисалы үчүн. Ага, ини дагы мисалы үчүн бул жерде биригет. Кантип биригет деп билесиздер? Албетте
Ағайын туғандар деп лексиконуңузда анча-мынча колдонуп калышыңыз мүмкүн. Ағайын деп моминтип бири кеткен бул жерде. Эми татаал сөздөрдүн туура жазылышына токтололу. Кошмок сөздөрдүн бардыгы бөлөк-бөлөк жазылат. Бир гана бөтөнчөлүк географиялык аттар дефис менен жазылат. Ысык көл, Кара суу, ат башы дегендердин бардыгы, ала ока дегендердин бардыгы. Кош сөздөрдүн бардыгы дефис аркылуу жазылат. Өйдө ылдый, ата эне, үй бүлө, темир тезек деген сыяктуу кош сөздөрдүн бардыгы. Кыскартылган киринди жана кызматчы сөздөр же болбосо графикалык кыскартууларды биз чекит аркылуу кыскартабыз. Башкача айтканда, тактап айтканда жыбы, жана башка, жыбуусу дегенде жана башка ушул сыяктуу. Ал эми төртүнчү бул баш тамгалардан кыскартылган татаал сөздөргө мүчө уланганда кыскартылган сөздүн айтылышына жараша бул жерде мүчө өзгөрөт. Кыргыз Республикасына дегенде толук түрдө жазылды, ошондуктан ганы улаганда на болуп өзгөрдү да бул жерде. Бирок кайер деп кыскартсак, кайер плюс га дегенде узартылган вариантына наны бул жерге алып келип чаттап койбойбуз. Кайерге деп эле кетет. Бирок мисалы үчүн кайер президенти деген жерде дин мүчөсү кыскартылып калган учурлар болот деп айттым, жогоруда. Илик жөнөмөсүнүн мүчөсү. Демек, кайер президенти деп эле колдонобуз. Болду. Тиги көмүскөдө. Бириккен Улуттар Уюмун дегенде мисалы үчүн Н менен жазылды, бирок БУну деп кыскартылганда НУ болуп уланат экен бул жерде. Бириккен сөздөрдүн орфографиясын караңыздар. Бириккен сөздөрдүн бардыгы жөнөкөй сөздөрдүн катарына киргенде бирге жазылат. Бүгүн, быйыл, тайене деп. Бирок тайенени моминтип тай деп туруп, анан эне деп кошмок сөз катары жазсаңыз дагы уруксат берилет. Экинчи, өз алдынча колдонула албаган сөздөр аркылуу жасалган кошмок сөздөр албетте бириккен сөздөрдүн катарына кирип бирге жазылат. Кеч курун. Курун өз алдынча турганда маани бербейт. Кечке бириккенде гана кечинде деген түшүнүктү бергендиктен кеч курун деп чогуу жазабыз. Кара мүртөсү да чогуу жазылат бул жерде. Эми эски орфография боюнча негизи 2008-жылга чейинки эреже боюнча Жалал-Абад болчу, моминтип жазылчу да. Бирок азыркы туурасы Жалал-Абад. Аттиш болчу, азыркы туурасы албетте Аттиш деп эки бөлөк жазышыбыз керек. Урматтуу курстун катышуучулары, мына бүгүнкү биздин сабагыбызда жалпы морфология жана орфография тууралуу негиз